үйлөнгүлө, көбөйгүлө. Кыяматта мен силердин көптүгүңөр менен сыймыктанам дейт экен да. Демек некеде эле бир жашоодун мыйзамы, Алланын сүннөтү болгондуктан адамдын жашоосунда бир жакшы бир салмалык, жакшы бир майрам десек да болот да. Мына ошол тойду эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, Абдурахман деген сахабасы үйлөнүп калат экен. Анан пайгамбарыбыз башка жакта каякта болуп билбей калып, эмне үйлөндүңбү десе, ооба үйлөндүм десе, канча калың бердиң дейт. Анан ушунча калың бердим дейт. Десе, бир коюп союп болсо дагы той кылып кой деди да пайгамбарыбыз. Мындайча айтканда ошол элди чакырып, эми той дегенде жаштарга, ал жерде карылар бар, жаштар бар, данышмандар, аксакалдар, мына ошол эки жаштын келечеги кең болсун, телеги тегиз болсун, жакшы жашоо болсун деп ошо элден бата алат экен да. Ошо тамак даярдап, бата алып, эми бизде шариятта эми баягы суроо ошол шариятта кандай болот дегенде, ошол адамдардын мүмкүнчүлүгүнө жараша деп айтылат экен. Эми ошол хадистин аягында айтылат, эгер мүмкүнчүлүгү жок болсо, башкача деле өткөрүп койсо болот экен да. Мындай жупуну деле өткөрсө болот. Бар болсо, бирок аны ысырап кылбастан чеги менен өткөрүш керек дегендей, мына ошондой баягы тартиптерди баягы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү мындай багыт көрсөтүп айтып кеткен да.